Достор, 20 жылдыкка баргандан кийин күйөөсү кызганып атып салган эженин окуясын баарыңар эле уктуңар болуш керек. Азыр бул эженин сүрөттөрүн көрүп алып абдан мындай капа болуп турам. Негизинен мындай трагедиялуу окуя Кыргызстанда көбөйүп бара жатат. Анан кийин байкасам комментарийлерге абдан мындай 20 жылдык күнөөлүү, анан күйөөң ушундай кызганчак экенин билип сен анан эмнеге барасың 20 жылдыкка, барбай эле койбойт белең, бир деле отура бербейт деген элең деген өңдө комментарийлер жазылып жатканын көрүп алып абдан ачууланып чыктым негизинен. Достор, маселе мында да, эгер кызганып жатсаң, башка болуп жатсаң, сөзсүз эле эмне өтүп салыш керек да. Анан кийин карасаңар бул эже деле негизи мындай эч нерсе деле кылбап эле, анан 2 сааттай эле отуруп ошол жерде. 2 саат үчүн ушинтип мындай жанын алыптыр да. Көп ошол жердеги эркектер айтат да. Эгерде аялыңар көзүңөргө чөп салып жатса, аялыңар менен жашагыңар келбей калса, аялыңар жакпай жатса, аны сөзсүз эле өтүп салышыңар керек эмес. Аял деген силер сатып алган буюң же сатып алган малыңар эмес. Ажырашып кетсеңер болот да. Жолу бар да анын, чече турган жолу бар. Эки жолго түшсөңөр болот. Турабы? Байкасаңар, баягы эженин көзү муң тарткан. Бул жолдошунан жакшылык деле көргөн аялдай эмес, достор. Баягы жүдөгөн, өңү чарчаңкы, мындай жолукту башынан түшүрбөй, керек болсо мына 20 жылдыкка дагы жолугун башынан мындай баса тагынып барыптыр да, башкалары мынакей чачын жасатып, боенуп, жакшынакай барышыптыр. А бул эже мындай жүдөгөн да, кебетесичи, жолугу менен бетинде макияжы деле жок экен. Артында эми калган 5 балага эле убал болуптур. Анан күнөөнүн бардыгын мынакей ушинтип 20 жылдыкка илип жаткандар. Достор, бул киши 20 жылдык жок деле аялын негизи кордоп жүргөн окшойт да. Мындай эженин кебетесине карагандачы, келгиле зөөкүрлүктү актабайлычы. Аял өзү күнөөлүү, анан кийин 20 жылдык күнөөлүү, анан той күнөөлүү, анан башкасы күнөөлүү дебей, келгиле эжелериңерди, сиңдилериңер, карындаштарыңар, апаларыңарды ушундай зөөкүрлүктү көрүп жатсаңар, токтотконго аракет кылгылачы. Мындай эркек киши деген мындай өзүнөн алсыз адамга мындай күчүн көрсөтпөш керек эле да, негизичи. Күчтүү адам мындай нерсеге барбайт, достор. Анан аялга келгенде баарыңар эле акылдуусуңар, айторчу. Аны айтпаш керек, муну айтпаш керек, тияка барбаш керек, бияка барбаш керек, эмнеге муну кылат, эмнеге тигини кылат деп эле баягы чектегенге машсыңар. Бирок эркек кишилерге келгенде эмнегедир сөзүңөр аз. Мисалы, азыр коомдо толуп тура баласын бакпай жүргөндөр, керек болсо алимент төлөбөй догурунуп жүргөн канча эркек бар, достор. Келгиле ошолорду тарбияга чакырып, мындай артыңарда балаңарды калтырбагыла, баккыла, тарбияңарды бергиле, үй бүлөңөргө бекем болгула, жоопкерчиликти алганды билгиле деп мындай коомго бир башкача мындай тарбия көрсөтөлүчү. Келгиле өзүңөрдөн баштагыла, жакындарыңардан баштагыла, жаныңардагы. Достор, биз коомду өзгөртпөсөк, эртеңки күнү ушул зөөкүрчүлүктү кыздарыбыз көрөт, балдарыбыз көрөт. Анткени ошонун үзүрүн мынакей өзүбүз ошого тарбиялап алып баратабыз.